Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партия мүчөлөрү митингге чыгышууда. Мы, избиратели, нам больно, горько, обидно. Наши голоса для ЦИК, оказывается, это игрушка. Оказывается, это то, чем можно продавать, покупать, спекулировать, воровать. Очень оскорбляет то, что наши голоса воруют. Мы в первый раз с таким сталкиваемся. Мы даже не знаем, этому нету никакого названия. В Конституции у нас, у избирателей, у каждого гражданина Кыргызстана есть право избирать и быть избранным. Аябай ресурстар колдонду 100%. Админ ресурс колдонду, жана подкуп болду 100% болду да, ошого мен свидетель болдум өзүм. Карапайымдар өтө албайт экенин билдим. Анан бүт эле көз көрүндө сатып алуулар болот, катуу мыйзам бузуулар болду. Аны доказать эте албайсың, себеби дегенде булар 2 ай мурун даярданышкан. Урматтуу чогулуштун катышчылары, урматтуу кыргызстандыктар, уктуңуздар резолюцияны. Жаман резолюция экен. Элге жакын бололу деген резолюция. Президент колдош керек ушундай резолюцияны. 3%га түшүрөлү деген жаманбы? Патент алып, ар бир агитаторго патент алып берип атат. Ушул жакшыбы? Жерден айтып атасыздар, биз талаадан келген жок. Домдуа болуп кетти, мояка дөңгөлчө кое албайсың. Дөңгөлчө кое, домдуа чоң болду 1 жылдан бери. Элди иштетесиңерби, иштетпейсиңер. Мына биз талаадан карапайым элбиз биз. Тракторист шофёр мынакей. Дыйкан. Элди иштетесиңер. Айбар. Микрофон. Биз деле сүйлөп коелу, шайлоо толук эле нормально өттү, баары жакшы. Законный эле болду, туура эле өттү. Резолюция берип коюңузчу. Кандай болуп калат мындай? Бүт нормально өттү, бүт нормально, шайлоо таза өттү. Башка эмне дейсиңер? Мындан артык кандай өтүш керек? Эмне ушунча кыргыз эл эмне ушунча өзүчө болуп жүрө бересиз ушул убакытча? Же электронный жакпайсыз, же кол менен санаган жакпайсыз. Кандай санаш керек? Ошону карабайсыңарбы? Элде силер деле келе бересиңер. Сик санап бүтөлөк. Урматтуу моякта карапайым элдер. Силерди деген жөнүнө жете эле барат ары бери. Алданбагыла. Кыргыз качан ушинтип жүрө бересиз, өзүңөр ойлонбойсуңарбы? Токтотолу мындай ызычууларды жөн эле жамандап, жала жапканды баары токтотолу. Карапайым эл курал болуга да. Качан жүрө бересиз курал болуп? Жеташтан өзлөрүнүн мындай айтканда. Буй бар толугу менен туура эле өттү, ушундай эле болуш керек болду. Эже сиз да бир күрөө окшойсуздар. Ушундайсыздар силердин айыңардан ушинтип келдик уже сколько можно. Отвращение от всего да ушундай. Жана провокаторлорго ваши ишенбегиле. Журналисттер маякта барыңар айтып коюңуз. Чынды кал по-любому чыгат. Как бы там не было, да? Карайлы, туугандар, карайлы. Жалданбай эмес, биз айылда мына келдик, кийип алып элечи, бизге тынчтык керек. Эте 5 октябрда ок жегем, жаракат алгам. Бизге тынчтык керек, тынч эле болду, шайлоочу. Мен былтыр Москвадан келген мызычуу болгон, былтыркы шайлоого каршы тургамда, быйылкы шайлоо таза эле өттү чын. Эмне Текебаевдер чыгатабыз, эт менен чыгатабыз. Сколько можно, мен силерди тарап эмесмин. Мен маяктагы бийликтин тарап эмес. Биз митингге чыккан бизден укугубуз атабыз. Катыңар укпайсыңар. Эчтеке кыла албайсыңар. Биздин укугубуз тынч келип атабыз. Эми неге төлөш керек ушул Максим Бакиевдин бул немелер карыздарын айтсаңар ушуну. Жаштар өзүңө интерес берип атышсың. Эмне кылат? Жаштар прогрессивдик, жаштар против воров. Против воров. Неге биз кыйналышыбыз керек ушул воровдор үчүн? Наоборот, Кыргызстан мамлекеттин провокатору жардам берип. Элдин арасына киришти, башкаларын чечти дагы азыр. Это провокатор. Элди бузуп атат. Булар кимдер күбөт? Кыргызстанга мамлекетке наоборот жардам берип. Жардам берип. Ондай тарагы.
Байке, емеш қыла бересіз. Мен сізмен хотите азыр? Я с вами докажу, да? Где я работаю, чем занимаюсь? Ол докажсын жақсылап оған. Мне Докажсын айтып докажсын. Былтыр 3000 түскен базарға, биыл 1000 сомға да қатып айтасың. Байке, бар bütçesi. Мен қиналып отырсың. Bütçеде қиналып. Болмас ақшаға алданмағыла. Вот именно, сіздер де алданбағыла. Біз алданбағыла. Мынерден өліп берем, мен біреуден бір тиын алсам. Мына Құдайдан қорқып. Сіз қайда іштейсіз? Мен айтпаймын қайда істегенін. Зачем? Мен айтам. Сен айта бер, маған керегі жоқ, айтпайды. Хотите, разберемся. Не надо, жашоо Ким қиын. қандай ішті отқан? Жашоо қиын. Қиын, Байке, сіздердің интересіңер башқа, уже. Интерес башқа, мен айтып отырмын мұны. Сен красивый сөздерің уже мұнда жетті. Против дядя Жапаров, мына ұлттық бар. Ой, қыла берлі, аны все против ал нәрсеге. Кәрді Бакиевтің времені бар. Сколько можно, Байке, Зайдан қорқып. Зайдан қорқып. Жастар, біз барамыз ертең, ол бар кетеді. Азыр кетіріс керек. Бағасы келеді, кетеді, молар. Сколько можно? Алланың орнына сен келмейсің бе? Сексуалінің орнына сен келмейсің бе жақшыра? Қайралы ескілер келіп алмады ғой. Петербай, жақсы Сен мен танымайсың мен. Мен де танымайсың. Мен де, ал нәрсем бүт бар, далили жоқ болып отыр, мақтар сен. Шыртақ болып отыр. Шыр қылғалым деп теле ешкім айтқан жоқ. Bir tarafında sınıf koysun. Шырғалым деген теле ешкім жоқ бір. Провокатор бала. Дайын жазаштыда ма? Қырғызстан еш нәрсе жетпейді, билімдік жоқ болды қырғыздардың барлығы. Жетпейді. Ақшаға сатылған шайласа кім күнөлі? Жастарға ба, мен сөйтіп болған үшін келдім. Айтор шайлоо бурмаланды, серверлерин бар туура иштеген жок. Мисалы үчүн мен өзүбүз мисалы үчүн шайлаган кандидат эме партиябызды кандидатыбызга эсептегенсе чыккан жокпуз. Ошон үчүн биз буга каршыбыз, БШКнын чечимине каршы үчүн келдим. Ошондо БШК эмне талап кылып атасыз? БШКга талап БШК кетсин отставкага. Биздин президентибиз туура эле жолго кабыл алды. Бирок БШК муну бурмалап атышат. БШК да бар. БШК кетсе туура шайлоо болот. Эмне себептен келдиңиз бул жерге? Мен немедемин. Атамекен партиясынын мүчөсүмүн. Атамекендин партиясы муну шайлоонун жыйынтыгын тааныбастыгынан ошо Атамекен партиясын колдоп чыктым. Ошо максатыбыз ушу, эми биздин партия жөндөн жөн өз добуштарын жоготуп коебу дегендейчи. Şu hakikatlık çeçile eкен деп ушуну күтүп турабыз. БШКдан эмнени талап кылып жатасыз? Талап кылган нерсе өзү ушу, БШКнын азыркы немеси жок кылуу. Шайлоонун жыйынтыгын жок кылуу. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча недоволен болуп чыгышты. Ошондо БШКдан эмнени талап кылып жатасыз? БШКдан талап ошо, силер билгендей эле полный эле талап болот. Туура чечим. Чогулган себеби ошол, шайлоо таза эмес өткөнүнүн себебинен ошол партиялар биринчи көрсөткүч башка болчу. Андан кийин азайтышты. Жыты деле көрүнбөгөн эл тааныбаган партиялар келди. Азыр көчөгү показатель боюнча нөлгө түшүп калды. Колго санактап атат. Аны мен эле эмес, элдин баары ойлошу мүмкүн. Бир жума мурун ал жасалган. Анда биз эмне үчүн Асууну колдонобуз? Көчө Мырзакматов айткандай, ал Асуунун уже срогу өтүп кеткен. Же бул жерде адамдар эскирди, же болбосо Асуу эскирди деп бир жагын Асууну күнөөлөйт, же болбосо БШК күнөөлүү болуш керек. БШКнын алдында шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиянын мүчөлөрү митинг кылышууда. Буга кандай көз караштасыз? Эми митингге аябай эле каршы көз караштамын. Мисалы үчүн шайлоо жакшынакай эле өттү, жердин баарында жакшы өттү шайлоо. Митинг кылбаштары керек болчу. Бул эл уже түшүнүп калды. Эл кимди шайлаш керек, кимди кандай ордуна коюш керек билип калды. Мисалы үчүн Атамекенди уже Атамекен Текебаевди эмес, Атамекен деген укканда элдер уже качып калды. Өзү Текебаев ушуну түшүнүш керек болчу. Туура эмес деп эле айтам мен. Митингге чыга турган эчтеке болгон жок да, нормальный болду, баары жогу. Biz öttük mü 95'te?
Шайлоого катыштыңызбы? Ооба, катыштым да. Кандай С удовольствием катыштым. Коррупциялык иштер байкалган жокпу шайлоодо? Эчтеке байкалган жок. Нормальный мурдагылардан айырмаланып бардыгы жакшы өттү. Конечно, каршымын. Таза шайлоо болду деп эле ишенем. Баягы бут тозгондор, көрө албагандар, өтпөй алгандар ичи күйгөнүн эле чыгып атат го деп ойлойм. Таптаза шайлоо болду. Суроо жооп берип коесузбу? Ух, жүрөгүм түшүп калганчы. Эмне суроо бул? Саясат тууралуу эле. Ай коем, саясатка деле жокпуз чын. Эй!